Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Эгерде бизге жаңыдан кошулган болсоңуз, кайрадан дагы бир ирет сиздер менен амандашып учурашып алалы. Бүгүн бизде азыр экинчи коногубуз студияга келип калган чагы. Эми кандай конок деп турган болсоңуз, кесиптешим тааныштырып берсин. Жаз келип, айымдардын баардыгы сулуу, татынакай, ажарлуу болгусу келет эмеспи? Ошого биз айымдарга жардам берүү максатында жазында кандай бетке кам көрүш керек, кантип ажарлуу болобуз? Ошол теманын негизинде сүйлөшүү үчүн биз өз ишин мыкты билген, тажрыйбалуу косметолог Дариха Миңбаеваны конокко чакырдык. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Туура кесиптешим туура айтты. Жаз келгенде бетке туура кантип кам көрөбүз деп. Негизи кыш келгенде күн сууп баштаганда дагы бетибизге баягы кам көрүнүү башташыбыз керек экен. Жаз келгенде дагы кайранан кээ бир учурда жаз келгенде биздин беттерибиз түлөп, сыйрылып баштайт, эмне себептен болот? Бунун эң биринчи эле себеби биз кыш келген учурда сууну аябай аз ичип баштайбыз да. Ошол аз ичкен суубуз бара-бара бетибизге таасирин тийгизбей койбойт эмеспи? Ошондон улам бетибиз кургап, тырышып, түлөп пайда болот да. Ошон үчүн жаз келгенде сөзсүз ар бир айымды биз косметологдор, мен дагы косметолог катары чистка лицага, терең тазалоо түрүнө чакырабыз. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде бетиңизде кандайдыр бир көйгөй болуп жатса, же болбосо бетиңизге туура кам көрүүнү билбей жатсаңыз, же болбосо кээ бир учурда базарга барып эле туш келген көргөн нерселерибизди сатып келе беребиз, бетибизге кантип колдоноорду билбейбиз, же болбосо алып келип колдонсоң бетиңе жакпай калат, аллергия бериши мүмкүн, кызартып салышы мүмкүн, же тескерисинче жараларды чыгарып салышы мүмкүн, же бетиңизге туура кам көрүүчү биз баягы уходовая косметика деп айтабыз го, кантип кайсыл жерден аларды билбей жатсаңыз, анда биздин косметологко суроолоруңузду берсеңиз болот. Ал үчүн экран биздин номерлерибиз турат. Мына ушул номерлерге суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Кесиптешим туура айтат. Туура жагабы, жакпайбы бетибизге деп эле туш келди косметикаларды колдоно беребиз да. Биринчи беттин тибин аныкталыш керек эмеспи? Кантип аныктабыз? Кээ бирлери майлуу билбейм, бул жерим майлуу, бул жерим кургак дейт. Кээ биринин Т зонасы майлуу болсо бул жагы кургак болот. Кантип ошону айырмалап билиш керек? Бизде көпчүлүк айымдар менин бетим сухой деп жүргөмдө көрсө жирный турбайбы деп туура эмес уход тандап алышат дагы, кожасынын тибин билбейчи, көйгөй менен кайрылышат да. Бул нерсени кантип аныктайбыз үй шартында? Жөнөкөй эле обычный салфетка барго. Кечки уходдо бетти тазалагандан кийин, где-то бир 2 же 3 сааттан кийин салфетканы алабыз, бетибизге полный жабабыз, сүртөбүз. А если салфеткада полностью багы май жылтырап калса, анда сиздин кожаңыз бул майлуу кожага кирет. А эгер жок, только Т зонасы жылтырап калган болсо, Т зона дегенде бешене, мурун, анан ийке, бул жак болсо кирет. Ошолор жылтырап калган болсо, бул эки чеке сухой болсо, анда комби кожага, нормалдуу кожага кирет. А эгерде салфетка такыр эле эч кандай май бездери жалтырабаган болсо, анда сиздин кожаңыз кургак кожага кирет. Тибине жараша кандай кам көрүүнү талап кылат? Мисалы, майлуу кожага. Мисалы, теринин түрлөрү бар да, кургак, нормалдуу, же болбосо майлуу деп. Мындай алсак, кургак териге сөзсүз түрдө уход талап кылынат. Анткени эң биринчи эле умывашкабыз жумшак бафта болуш керек. Анткени кургак терибиз ошондой эле сезимтал теринин катарын толуктайт да. Көп эле кремдерди жактыра бербейт, көп эле умывашкаларды жактыра бербейт. Ошон үчүн кургак бетибиз сезимтал болот да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адиске кайрылууну сунуш кылабыз. Ал эми биз кургак бетке уходдорду сунуш кылганда сөзсүз түрдө гиалуроновая кислота, фируловая кислота составында барларды сунуштайбыз. Алар кислоталар бул бетибизди нымдаштырып, жылмакай кылып, нормага келтирип коет да. Эгерде мен бетиме туура кам көргүм келип, бирок бетиме туура келе турган косметикалык каражатты кантип тандарды билбей жатсам, сизге консультацияга барып, бетимдин тибин сиз аныктап берип, анан муну колдон деп баягы сиз өзүңүз түзүп бересизби? Муну колдонсоң сенин бетиңе жарайт.
деп. сөзсүз түрдө составын окуп, сиздин тери түрүңүзгө кандай кайсы составда ылайыктуу косметикалар туура келет, ошолорду окуп, анан сунуштайбыз. Айта кетсем, бизде азыр консультация бекер, при покупке ухода, косметического ухода алып, косметикаларыбыз деле андай кымбат эмес, келип бекер консультация алып, бетиңизге сонун уход тандап кетсеңиз. Мынакей сонун экен кесиптешим. бул сиз алып келген косметикалар боюнча бир ирет өзүңүз эме айтып бересизби? Бул Таныш эмес экен. Польшанын бренди, Биелена деп аталынат. Бул полный илимий текшерүүдөн өткөн, фармакологиялык да текшерүүлөрдөн өткөн, адал, эч кандай малдын майы кошулбаган, жана daarатты дагы өткөргөн эң таза кремдерден болуп эсептелинет. Бул жугуучу каражат окшойт да бетте. Адалдыгына көңүл бурам да. Өтөбү, дарат өтөбү, өтпөйбү деген суроолор дагы аябай көп кайрылат да, өтөт, сөзсүз түрдө өтөт. Анан бардыгы жөнөкөй составда, натуралдуу составда. Мисалы Толпа деген бул тоже Польшанын бренди. Бет жууган каражат. Эч кандай жесткий паф. Катуу эмес составды камтыбайт, жөнөкөй жана натуралдуу составда. Торфа деген бул чөп бар да, ошол чөптөн жасалган. Бул кайсы типтеги терилерге? Бул кургак жана сезимтал терилерге. Сезимтал. Мунун бардык түрүнө арналган сериялар бар да? Бардык түрүнө арналган сериялары бар. Муну кайсыл жактардан алса болот? Буну мага кайрылсаңыздар болот. Же болбосо биздин өзүбүздүн фирмалык дүкөнүбүз бар, Акунбаева 98 дарегинде. Ошол жерге келсеңиз дагы биздин скин эксперттер сиздин бетиңизге туура келген уходду тандап берет. Жакшы экен. Анан эмне үчүн биз айымдар косметологко барып, ошо чистка лица деп айтат го косметологдор, ушул процедураны эмне үчүн алышыбыз керек? Бул процедураны биздин тери клеткаларыбыз тез-тезден өлүп, кайра жаңыланып турат да. Ошол өлгөн клеткаларды алып салуу үчүн терең тазалоого муктаж болот терибиз. Ошол үчүн чистка лицага кайрылуу зарыл болуп эсептелинет. Бизде чистка лица дегенде эле айымдар багы элестетип келет да, бир келгенде эле баардык нерседен арылам, тактардан кошо арылам, же болбосо безеткиден кошо арылам деп. Жок, андай эмес. Чистка лица деген бул беттеги өлгөн клеткаларды жана ашыкча, тешикче, кара точкаларды, анан толуп калган тешикчелерди тазалоо. Бул терең тазалоо, ошол чистка лица болуп эсептелинет. Муну канча убакытта бир жасап туруш керек? Бул да типтерине жараша убактылары. Ар бир адамдын териси ар кандай болгон үчүн типтерге жараша чакырабыз. Кээ бирлер айтат 2 ай деп, 2 ай бул өтө аз. Биз сунуш кылабыз, как косметолог катары 6 айда бир жолу сөзсүз түрдө терең тазалоодон өтүп туруш зарыл. Терең тазалоого эмнелер кирет? Канча этаптан турат? Ар кимдики ар кандай экен, Ар кимдики ар кандай болот. Меники 12 этаптан турат. Биринчи очищение, демакияж, андан кийинки ультразвуковой аппарат менен тазалоо, андан кийинки поверхностный легкий пилинг деп коет. Пилингден кийин успокаивающий маска, механическая чистка кетет, андан кийин тоже фанофорез аппарат менен иштейбиз, и холодный аппарат менен иштейбиз. Кийин сыворотка, анан подарок тоже альгинатный маскалар кетет. Эгерде мен 6 ай сайын же сиз көрсөткөн көрсөтмө боюнча косметологко барып бетимди терең тазалоодон өткөрүп турсам, балким бетиме бат бурыш түшпөйбү, мындай пайдасы кандай деген да. Кээ бирлерде ошондой да түшүнүк бар. Кечке бетти жышып тазалай бергенде дагы терс эмесин көргөзүп калышы мүмкүн депчи. Айтышат. Натыйжасын. Мен косметологко чисткага келсем эле кайра тешикчелерим чоңоюп кетпейби, кайра пайда болуп кетпейби дешет. Жок, андай эмес. Биз тешикчелерди тазалаганда кайра сразу аркасынан аппарат менен жаап кетебиз. Анан эч кандай коркунучу жок, эч кандай териге зыян келтире турган каражаттары жок. Коркпой келе берсеңиздер болот. Биз өзүбүз дагы жасайбыз алар. Пайдасы кандай эми үзбөй бетинди тазалап турганын? Аябай жылмакай болуп калат, мундаштырып, азыктанып калат. Анан айтышат, чисткадан чыккандан кийин аябай бетим дышать этип калды депчи. Орусча айтканда эс алып калышат да. Анткени биз ошол өлгөн клеткаларды тазалабай жүрө берсек, бетибизде ар кандай көйгөйлөр пайда боло берет. Тактар пайда болот, бырыштар пайда болот.
Ошон үчүн сөзсүз түрдө терең тазалоодон өтүп турабыз. Эгерде бетиме так түшпөсүн, ар кандай жара чыкпасын, бат бырыш түшпөсүн десек, сөзсүз түрдө косметологко барып косметикалык терең тазалоону өттүрүшүбүз керек экен. Анан бир гана сыртын эле сулуулай бербестен тери үчүн кандай витаминдерди кабыл алып турса, мындай териге жакшы таасирин берет? Витаминдерден А витаминин, Д витаминин, ошондой эле Б витаминин алсак болот. Эмне үчүн Б витаминин, мисалы организмде Б витамини жетишпесе, анда бетибизде тактар пайда болот. Пигменттер пайда болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сырткы эле чөйрөдөн уход кыла бербестен, ички чөйрөдөн дагы бир сыйра көзөмөлдөн өтүүнү сунуштайбыз. Өтүп туруп анан кабыл алыш керек, Бул нерсени врачтар дагы айтат эмеспи? 6 айда бир жолу жок дегенде ички организмдерди врачтардын көзөмөлүнөн өтүп туруш керек депчи. Ошондой эле косметологияда дагы ошондой да. Суроо бар экен, 008 абоненти: ассаламу алейкум, адрес кайда, барсак болобу, сиздерге барсак болобу, бетим байлуу болсо, бетиме туура келген каражаттарды тандап бересиздерби дейт. Ооба, сөзсүз түрдө келиңиз, Турузбекова 13, клиника плюс 2 этажында, Дарика Миңбаева косметолог. Мисалы менин бетим, мен өзү сезгичмин да, кээ бир жыттарга. Кээде крем алганда баягы жыты барбы, жыты жокпу билбей эле алып аласың, анан ачканда эле жыты, катуу жыт болсо, мурдум быкшырып, чүчкүрөп эле алган крем колдонбай эле калып кетет да. Анан ошол суроонун түпкү тамыры сиздерден алган крем болобу же лосьон болобу, кайсыл бир нерсени алсак, катуу жыты жокпу, аллергия кылбайбы, аллергияны козгобойбу деген. Ооба, аябай сонун суроо болду. Бул эч кандай жыты жок, резкий запах жок. Азыр ачып деле жыттап көрсөңүз болот. Буларды айтат да, кээ бирлери бар, ар бир адам кээ бири жыты менен жактырат, кээ бири жыты менен жактырбайт. Анан биз айтабыз да, бунун эч кандай жыты жок, анткени бул натуралдуу составда жасалган каражат. Тыстап көрөйүнбү мен аллергик катары? Эч кандай резкий запах бербейт, жөнөкөй эле жумшак эле жыт экен. Жумшак эле жытталат. Бул Кыргызстанда мындай доступный эле сатылабы? Доступный. Мисалы, бул умывашкабыз азыр 850 сом. Чөнтөккө ылайыктуу эле. Чөнтөккө дагы ылайыктуу. Эгер биз өзүбүз мындай чистка лицада только профторду колдонобуз, бир аз кымбатыраак сөзсүз түрдө. Анткени бардык бетке туура келүү үчүн да. Сиздин бетиңизге туура келүү үчүн капчыгыңызга дагы варианты бар. Толпа, Сарая, тоже сывороткаларынан, умывашкаларынан, кремдеринен ылайыктуусун тандап беребиз. Саламатсызбы, куперозго ылайыктуу дагы тандап бересиңерби дейт. Ооба, сөзсүз түрдө келиңиз. Купероз канчалык деңгээлде экенин сөзсүз түрдө көрүп айтышыбыз керек. Живой көрбөсөк, бир нерсе деп айтыш кыйын болот. Ошон үчүн келиңиз. Бардык эле учурда айымдардын косметологко барганга шарты жок болушу мүмкүн. Финансы жактан же болбосо үйдөн чыга албаш ар кандай көйгөй болот да. Үй шартында дагы кандай кам көрсө болот? Үй шартында тунук, таза, жылмакай болуш үчүн. Бул мындай учурда үй шартында көбүнчө мен эгерде мондай купероз, же болбосо пигмент, же болбосо сухость, түлөө пайда болуп аткан болсо, мен сөзсүз түрдө онлайн түрүндө болсо дагы косметологдон кеңеш алууну сунуш кылам. Анткени бир адамдын бетине жаккан нерсе экинчи адам бетине жакпайт. Азыр маркетингдин заманы болгон үчүн рекламадан көрүп эле алып алышат да, бул да менин бетиме жагат депчи. Андай эмес да. Сөзсүз түрдө биз онлайн дагы консультация беребиз. Консультациябыз бекер онлайн тоже. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар бир айым жок дегенде бир жолу косметологдун кеңешин алууну сунуштайм. Туура эле көпчүлүк учурда биз жарнамадан көрүп алып эле, билбей эле алып эле колдоноюн десең жакпайт, же жыты бар, же бетиңе туура келбейт, алганың менен жардам бербей калышы мүмкүн. Анан көпчүлүк айымдардын текчесинде, полкасында керексиз бетке кам көрүүчү каражаттар толтура, ыргытып салайын дейт. Көз кыйбайт, акчага келген турат эле да, душта, жуунуучу бөлмөдө тизилип эле, же болбосо уктоочу бөлмөсүндө тизилип эле. Акчасын дагы бекер эле коротуш берет да, ошон үчүн өзүнүн бетине ылайыктуу гана, керектүү гана кремдерди алган бул эң сонун деп ойлойм. Курамында мисалы кремдин эмнелер болсо бетке жакшыраак таасир этет? Мисалы кээ бирлер курамын карап бул деп аныктап алууга болобу? Курамында сөзсүз түрдө биз кислоталарын карайбыз, канчалык деңгээлде, проценти канчалык болот. Анан ошол теринин түрүнө карата, кислоталын процентине карата сунуш бере беребиз да. Ошол.
Эми сизди кайсыл жактан кантип издеш керек? Социалдык тармактардан эмне деп издейбиз? Мен Инстаграм баракчамда косметолог Тарика Миңбаева деп жазылып турам. Издесеңиздер, ошол жерде бардык адрестер, даректер көрсөтүлгөн. Эми сизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип мына ушундай өзгөчө айымдар үчүн пайдалуу, керектүү маалымат бергендигиңиз үчүн. Анан сизге эркин микрофон берели. Балким телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдойсуз, же болбосо кандайдыр бир кеп кеңеш бересиз. Бетибиз таза болуш үчүн бул нерсени сөзсүз жасагыла же бетиңерге туура кам көргүлө деп айтасызбы? Ооба, мен азыр кыргыздын эле ар бир айымына өзүмдүн кеңешимди айткым келет. Ар кандай маркетинг, рекламаларга алданбаңыздар. Бирөөнүн бетине жаккан нерсе, ал сөзсүз түрдө сиздин бетиңизге жагат деген кепилдик эч ким бербейт. Ошондуктан онлайн болобу, же болбосо келе аласызбы, келип болсо дагы же телефон аркылуу болсо дагы сөзсүз түрдө адистин кеңешин алууну сунуштаймын. Чогуу биргеликте сулуулукка ээ бололу. Рахмат келип бергениңиз үчүн. Айымдардын бети таза, жылмакай, эч кандай бет көйгөйү жок. Сиз айткандай баягы косметологко барып турган адамдардын бетинде көйгөйү жок болот экен. Маселе жаралбайт экен, ар кандай жара чыкпайт экен, кургабайт экен, майлуу болбойт экен, сыйрылып түшпөйт экен, бетибиз таза тунук болот экен дегендей. Мына ушундай айымдардын бети жаркылдап таза болушун, анан алардын дайыма күлүп, баягы бетиң таза болсо, кесиптешим. Бетиңде көйгөй жок болсо, ар бир айым кубанып, сүйүнүп жүрөт го. Анан айымдарды кубантып сүйүнтүүдө мына өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрөңүз. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай өзгөчө айымдар үчүн пайдалуу маек курганга кесиптешим экөөбүз аракет жасадык. Бүгүн бизде конокто косметолог Дарика Миңбаева болду. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушуну менен соңуна чыгарабыз. Ар бир айым дайыма бетинде маселеси жок болсун, кесиптешим. Сулуу, дайыма ажарлуу болуп жүрө бериңиздер.